Баткенде президенттин атайын өкүлү дайындалат. Президент Садыр Жапаров бүгүн Баткен облусунун чек-арадагы айылдарды калыбына келтирүү жана өнүктүрүү боюнча биринчи кезектеги чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Ага ылайык бул максатта премьер-министр төрагалык кылган мамлекеттик комиссия түзүлөт жана аталган облуста президенттин атайын өкүлү дайындалат. Комиссиянын чечимдеринин аткарылышын камсыз кылуу, мамлекеттик органдардын ишин координациялоо, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен өз ара аракеттенүү жана жергиликтүү элге жардам көрсөтүү президенттин атайын өкүлүнүн негизги милдеттери болуп эсептелет деп белгиленсин деп жазылган жарлыкта. Документке ылайык өкмөткө, улуттук банкка, чек-ара жаңжалынан жабыркаган аймакка, жарандарга ар тараптан жардам берүүнүн жол-жобосун, тартибин иштеп чыгуу, долбоорлорду, программаларды даярдоо тапшырылды. 28-30 апрель жана 1 майда Кыргыз-Тажик чек-арасында болгон куралдуу жаңжалда 36 кыргызстандык курман болуп, 180ден ашуун жараталды. Булак Азаттык. Зайырбек Эргешев: чек-ара маселесин чечпесек, Тажикстан айылдарга эмес, райондорго кирип келет деди Дин иштер боюнча мамлекеттик комиссиянын мурдагы төрагасы, эксперт-конфликтолог Зайырбек Эргешев. Кыргыз-Тажик чек-арасындагы жалпы узундугу 976 чакырым, анын 500 чакырымы чечилген, калганы чечилип, делимитация, демаркация иштери аяктай элек. Ушул чек-аранын чечилбей келе жаткан жерлерин эки тараптын паритеттик комиссиясы биргелешип чечиши керек. Эгер алар чечилбесе, дагы куралдуу кагылышуулар болбойт деп эч ким кепилдик бере албайт. Албетте эки тарап тең муну мамлекеттик жана улуттук кызыкчылыктын негизинде чечет. Бирок акыр ал чечилиши зарыл. Антпесе кечеги окуяларда тажик тарап чек-арадагы айылдарды гана эмес, толугу менен бир райондорго кирип келип, эл аралык укук ченемдерине, мамлекеттер аралык кол коюлган келишимдерге, адам укуктары боюнча келишимдерге ар бир мамлекеттин чек-арасы ыйык жана кол тийбестигине карабай турганын көрдүк дейт серепчи. Булак Назар Ньюс. Улукбек Марипов кызматынан кетти. Президент Садыр Жапаровдун жарлыгынын негизинде Кыргыз Республикасынын конституциясы жөнүндө мыйзамдын 4-беренесине ылайык Улукбек Асамидинович Марипов министрлер кабинетинин төрагасы болуп дайындалды. Президенттин басма сөз кызматы билдиргендей, ал мурунку премьер-министр кызматынан бошотулду. Булак Назар Ньюс. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 майда министрлер кабинетинин мүчөлөрүн дайындоо жөнүндө жарлыкка кол койду. Бул тууралуу президенттин басма сөз кызматы билдирди. Кол коюлган жарлыкка ылайык Өмүралиев Таалайбек Бартабасович мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын коргоо министри болуп дайындалды. Казакбаев Руслан Айтбаевич мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри болуп дайындалды. Чынбаева Асель Рысбековна мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын юстиция министри болуп дайындалды. Бешиналиев Алымкадыр Савердинович мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министри болуп дайындалды. Купешев Болотбек Душекович Кыргыз Республикасынын билим берүү жана илим министри болуп дайындалды. Иманалиев Кайрат Олжобаевич мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министри болуп дайындалды. Ажыкеев Бообек Эргешевич мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын өзгөчө кырдаалдар министри болуп дайындалды. Ниязбеков Улан Омаканович мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри болуп дайындалды. Абдралиева Гульмира Курманбековна мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын транспорт жана коммуникациялар министри болуп дайындалды. Турдубаев Кубанычбек Апышевич мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын энергетика жана өнөр жай министри болуп дайындалды. Жанбеков Аскарбек Сапарбекович мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын айыл, токой жана суу чарба министри болуп дайындалды. Шыкмаматов Алмамбет Насырканович Кыргыз Республикасынын инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министри болуп дайындалды. Кутманова Динара Асиевна Кыргыз Республикасынын экология жана климат боюнча мамлекеттик комитетинин төрайымы болуп дайындалды. Ташиев Камчыбек Кыдыршаевич мурда элеген кызматынан бошотулуп, Кыргыз Республикасынын улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы болуп дайындалды. Булак Медиа Центр. Министрлер кабинети болуп кайра түзүлдү. Президент Садыр Жапаров бүгүн 5 майда жаңы конституциянын жоболоруна ылайык министрлер кабинети жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Анын дагы башка жарлыктары менен министрлер кабинетинин төрагасы болуп, буга чейинки премьер-министр Улукбек Марипов, төраганын орун басары, кызматына ушул кезге чейин вице-премьер-министр болуп турган Артем Новиков дайындалды. Президенттин жарлыгына ылайык министрлер кабинетинин түзүмү төмөнкүдөй болду. Экономика жана финансы министрлиги, коргоо министрлиги, тышкы иштер министрлиги, юстиция
Инвестиция министрлиги, Саламаттыкты сактоо жана социалдык өнүктүрүү министрлиги, Билим берүү жана илим министрлиги, Маданият, Маалымат, Спорт жана жаштар саясаты министрлиги, Өзгөчө кырдаалдар министрлиги, Ички иштер министрлиги, Транспорт жана коммуникациялар министрлиги, Энергетика жана өнөр жай министрлиги, Айыл, Токой жана суу чарба министрлиги, Инвестицияларды илгерилетүү жана коргоо боюнча министрлиги, Санариптик өнүктүрүү министрлиги, Экология жана климат боюнча мамлекеттик комитети, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети. Министрлер кабинети төмөнкүлөрдөн турат. Министрлер кабинетинин төрагасынан, министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басарынан, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары экономика жана финансы министрлеринен, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары санариптик өнүктүрүү министринен, министрлерден, мамлекеттик комитеттердин төрагаларынан, министрлер кабинетине караштуу төмөнкү аткаруу бийлигинин органдары иштейт. Жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана этностор аралык мамилелер боюнча мамлекеттик агенттиги, архитектура, курулуш жана турак жай коммуналдык чарба мамлекеттик агенттиги, интеллектуалдык менчик жана инновациялар мамлекеттик агенттиги, финансылык чалгындоо мамлекеттик кызматы. Жарлык расмий жарыяланган күндөн баштап күчүнө кирет. Булак Азаттык. Эл чындыкты билсин. Келтирилген зыяндарды мамлекет өзү эмес, тажик тарап төлөп бериши керек. Достор, бир эле мисал. Эгерде кошунан кокустан эле сууну каптатып, затопление жиберген болсо, ал сөзсүз келтирилген чыгымды төлөп, толугу менен ремонт иштерин жасаганга милдеттүү. А биздин кошуна затопту кой, атайын куралы менен келип, өлтүрүп, өртөп жиберсе да чыгымды биз өзүбүз төлөйбүз деген түшүнүш кыйын болду. Анда Международный военный трибуналдан эмне кереги бар? Ошолор толук иликтеп баасын бериши керек. Түшүнөт элем, эгерде эки киши уруша кетишип, өз ара чечишип алдык, эч кимге доом жок деп милицияга арыз жазбай коюшса болот эле. Азыр мамлекет аралык жанжал чыгып турат. Биз өзүбүз чечишип алабыз, эч кимге доо койбойбуз деген болбойт. Кыргыз эли абдан боорукер, жардамга даяр элбиз. Биз дагы эле карапайым колунда барлар, кыскасы эл өзү мамлекеттин ишин өз милдетине алып гум жардам издеп ташып берип жүрүшөт. Кээ бир колунда барлары 20 үй салып берем деп жатышат. Молодцы. Бирок чын айтсам, Баткен боюнча өкмөт иштеп, гуманитардык жардамды жардамдай, каражатты каражаттай таап, келтирилген чыгымды өкмөт мыйзам менен бериши керек. Өкмөттүн толук милдети. Согушту карапайым эл кылган жок. Кийин эл аралык сотту кычыратып, утуп туруп, тажиктерге төлөтүш керек эле деди Сыймык Жапыкеев. Булак медиа центр. Эл чындыкты билсин. Ахматбек Келдибеков ата мекендик согушта да фашисттер тарабынан куралы жок карапайым калкты аткан мындай мыкаачылык болгон эмес деди. Бүгүн 4-майда Назар Ньюс маалымат агенттигине Жогорку кеңештин 5-чакырылышынын төрагасы Ахматбек Келдибеков. Ахматбек Келдибекович, сиз кан төгүлүп жаткан Баткенге алгачкылардан болуп барган саясатчылардын бири болдуңуз. Окуяга жерден күбө болгон адам катары айтыңызчы. Сиз соңку кырдаалды кандай баалап жатасыз? Чындыгында Баткенде абал өтө курч болду. Мен головнойго чейин бардым. Ал жерди кайтарып турган аскерлер менен да, ошол жерде жашаган эл менен да жолугуштум. Пикир алышып, көйгөйлөрүн да, талаптарын да уктум. Бул жерде тажик тараптын күн мурун даярданганы ачык, айкын эле көрүнүп турат. Ошондой эле карапайым калктын турак жайларын, мектептерди, фельдшерлик жана акушердик пункттарды, чек ара бекеттерин өрттөгөндүктөрүн бул караңгылык жана пастык деп айтар элем. Мындай нерселер эл аралык оюнчулардын, анын ичинде эки тараптын көңүл буруусун талап кылган жагдай. Анткени жөн жай тургундарды коргоо бул гуманитардык мыйзамдардын негизги жобосу болот. Кыргызстанда, Тажикстанда экономикалык, социалдык жана маданий укуктар боюнча эл аралык келишимге кол койгон. Бул документ жарандардын сууга, жерге, жашоо стандарттарына жана билим берүүгө болгон укугун камсыз кылат. Ата мекендик согушта да фашисттер тарабынан курал жок карапайым калкты аткан мындай мыкаачылык болгон эмес. Согуштун да өз мыйзамы бар. Ал эми карапайым калктын үйүн тоноп, анан өрттөп жибергендерди мародёрлор дейт. Мындай мародёрство бүтүндөй тажик элин жүзүнө сүйкөлгөн көп болот. Ал эми куралы жок карапайым калкты кордоп, алсыз аялдар менен жаш балдарга чейин ок чыгаргандар бүгүн согушту көргөн, оор жоготууларды баштан өткөргөн тажик элин дүйнөгө мыкаачы, ташбоор кылып көрсөтүшкөнү бүгүнкү күндүн чындыгы. Тоготерин айтканда, бир карын майды бир кумалак чиртет дегендей, кечеги мекенибизге кол салган бир уч топ бүтүндөй тажик элине жана тажик мамлекетинин кадыр баркына доо кетирди. Баткен облусундагы чек араны коргоо үчүн аларга курал жарак берүү тууралуу
талабы менен бир топ адамдар өкмөт үйүнүн алдында митингге чыгышты. Бул коомчулукта эки ача пикирди жаратты. Бул боюнча сиздин көз карашыңыз. Мекендин бүтүндүгүнө доо кетип Баткенде согуш болуп жатса, Борбордо аянтка митингге чыгып, өзүн калп эле патриот көрсөткүсү келген провокатор адамдарды мен мекендин чыккынчылары деп атайт болчумун. Ички иштер министри Улан Ниязбеков туура чечим кабыл алыптыр. Аскердик билетиңер барбы? Мына бул унага түшкүлө военкоматка барып, ошол жерден тактайлы десе, көпчүлүгү унага түшпөй койгон маалымат каражаттарынан окудум. Ошондой эле ал аянтка чыккандардын баары эле калп патриоттор дегенден да алысмын. Бирок мекенге күйгөн адамдар бийликти басып алууга эмес, мекенди коргоп калуу үчүн ошол турган унааларга чуркама курал берсеңер унага олтурам, болбосо жок дегендерди да тасмадан көрдүм. Алгач кан төгүлүп жаткан жерге баруу керек, анан курал талап кылган туура болот. Борбордо жатып алып курал талап кылуу бул акылга сыйбас жорук. Анан эң негизгиси биз аскердик техникаларды алышыбыз мезгил талабы болуп жатат. Ошондой эле чек арабызды эл аралык мыйзамдарга, протоколдорго ылайык канча каражат, канча күч талап кылынбасын, сын менен тартып чыгышыбыз кажет. Анткени бүгүнкү болгон нерсе эртең кайталанбайт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бул согуш бизге биз туш келип жаткан коркунучтардан кабар берди. Согуш биздин коопсуздугубузду, дүйнөдөгү абалыбызды, армиябызды, экономикабызды иргеп көрсөтүп берди. Бирок акыркы мүнөттөрдө аргасыздан кабыл алынган чечимдер Кыргызстандын коопсуздугун сактоо үчүн ишенимдүү стратегия эмес. Ошон үчүн биз азыр ар кандай көз караш, принциптердин ээси болсок дагы мекен үчүн, мамлекеттин бүтүндүгү үчүн өз жеке кызыкчылыктарыбызды артка таштап чогуу, ынтымакка биргелешип иш алып баруу зарыл. Кыргызстан менен Тажикстандын ортосунда этникалык жана географиялык жактан бири-бирине чырмалышкан аймактар бар. Эки эл өз ара байланышып жашап келген. Дайыма ошондой боло берет. Андыктан алардын суу жана жерге болгон укуктарын сыйлоо менен маселенин чечүүнүн жаратман жолдорун табуу керек. Курал жарак, танка жана тик учактарды колдоонун ордуна туура башкарууну жана мыйзам үстөмдүгүн камсыз кылуу абзел. Анан эң негизгиси биз куралдуу күчтөрдүн өлкөнүн азаттыгын, эгемендигин сактоого жасаган күчүн татыктуу баалаганга аракет кылышыбыз керек. Булак Назар Ньюс. Эл чындыкты билсин.